Жалпы каналымды көрүп жаткан көрүүчүлөргө салам айтам. Видеонун астында сизден сурана кетейин. Дал ушул каналга катталып, анан бул видеону көргөн соң жактыруу баскычын басууну унутпаңыз дейли. Ал эми бүгүнкү берүүдө маектешчү адамдарым. Интернет каармандары десем дагы болот. Бүгүн сүйүү баянын угабыз. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Жакшы, рахмат. Көлгө барган жоксуздарбы? Көлгө Эшикти аябай ысык. Кетмекпиз. Анан бүгүн конокко Интернет каармандары десем дагы болот. Бүгүн сүйүү баянын угабыз. Саламатсыздарбы? Негизи мен сизге байланышканыма 1 айдан ашып калды окшойт. Рахмат. Көлгө барган жоксуздарбы? Көлгө негизи кечээ кетмекпиз. Анан бүгүн конокко алыш керек болуп калып кеттик. Ошо сиздердин интервьюңуздарга да көптөн бери келебиз деп эле берүүдө сиздердин сүйүү баяныңыздарды угабыз. Баары качан, кандай болуп, эмне болуп башталды, ким биринчи кимге кандай кадам таштады? Барбай эле коелу деп эме кылып атканбыз. Канча болуп калды баш кошконуңуздарга? Кайра жолдошумду көндүрүп. 1 айдан өтүп калды. Келиңиздер, бүгүнкү сиздердин сүйүү баяныңыздарды угабыз. Баары качан, кандай болуп? Негизи өзүңүздөрдү тааныштыра кетсеңиздер башында. Кимге кандай кадам таштады? Канча болуп калды баш кошконуңуздарга? 1 ай болуп калды. 1 айдан өтүп калды. 21-inde 1 ай болду. 3 жыл болуп калды. Сүйлөшкөнбүз. Сүйлөшкөнүбүзгө 3 жыл болуп Негизи калды. өзүңүздөрдү тааныштыра кетсеңиздер башында. Бир аз сүрдүнөт. Биринчи жолу камерага чыгып. 3 жыл астынан таанышканбыз да. Атым Үмүт абы. Ортодогу 4 жаш айырма, Оштон болом, Чоң Ай жергесинде. Ушул жактан 2004-жылы дүйнөгө келгем. Менин атым Жумайым. 2000-жылы болом. Азыр ушул жер элдерге аябай илчеге болуп кызык болуп туруш керек. Ортодогу 4 жаш айырма, 3 жыл мурун баары кандай башталды? 2-жыл болом. Мен да Оштон болом, Өзгөндөн болом. Бирок бул жакта эле чоң ой бул жакта өсүп, ушу бул жак Бишкектегидей эле болуп калганбыз. Экөөбүз тең элечи. Ал жакта жашабайбыз, Сокулукта жашайбыз азыркы учурда. Ал жерге бадышком экөөбүз барып жашап калганбыз. 3 жыл мурун баары кандай башталды? Бизге жардам берген 3 жыл мурун мен учебный центрга баргам, окуу жайы. Ал жерде жашап окуйт да. Ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга арналган жер. Ал жерге подружкам экөөбүз барып жашап калганбыз. Андан кийин ал жерден бизге жардам берген блогерлер, волонтерлор келип калат. Анан ошонун катарында бул да бар болду. Барына чексиз. Барына чексиз. Волонтер болуп бардыңыз, анан биринчи айтышат го, негизи эле эркек мырзалар биринчи жолу баягы өмүрлүк жарын көргөндө ушул менин өмүрлүк жарым болот деп бир көргөндө эле баягы мындай бир нерсе сезилет деп айтат го, сизде ошондой болдубу? Ошондой болуп. Анан бир жерде чогулуштап калдык да, ошол жерден жакынлашып, таанышып. Сиз бул жакта жашаган жакта иштеп калдыңыз? Экөөбүз иштеп калганбыз. Ал жакта волонтер болуп, еще ал жак мындай жардам берип да иштечү да. Мындай ремонт жактарына биз жашаган жер жаңы эле ачылып аткан болчу ошол моментте. Ошон үчүн ошол жерде иштеп, волонтер болуп, жардам берип. Анан эч кандай мындай бирибиз жардам берип жүрүп эле кыз жигит болуп кеттик деп айттыңыздар го. Анан эмне деп сунуш жасады, кандай кабыл алдыңыз башында? Баягы эме айтып калышат го, мындай кабыл ала албай койдуңузбу? Кантип эле деп. Тем более сизден кичине болуп атса. Сунуш жасаганда эме башында ошо ойнотуп, машинеси менен алар чагы барып келиш десем ойнотуп, мындай бир жактарга барып келип турчу. Анан эжедечү мени башында сиз деп сүйлөчү. Андан кийин бүбөм мен айткан нерсемди алып берип, көңүлүмө карап турду да. Анан көбүнчө ошо мындай көтөрүп, поддержкасын берген үчүн мага жылуу сезим болду окшойт. Ошол нерсесичи мага приятный болуп, анан
жакшы эле кабыл алдым. Башында ишене албай аттым, бир четичи мындай көнүшө албай аттым да. Как обычно эле жүргөндөй эле сезилип аттып эле. Сүйлөшүп кеттик. Сиз башында кандай ойдо болдуңуз? Үйлөнөм деген ойдо. Дароо эле үйлөнөм деген чечим кабыл алдыңызбы? Ооба. Анан эми баары бир адамбыз да. Анан мындай кыйналып калбаймбы деген ойлор болгон жокпу? Болду, айтышты. Айткандар көп болду. Анан ошо өзүмдүн үйүмдө жакындарым ошо мындай айтканда докту көтөрүп кадамын иште бер дейт. Демек үйдөгүлөрүңүз сизге колдоо көрсөттү тескерисинче. Ооба. Сиз тараптагыларчы? Менин тараптагылар башында билген эмес, жашындагы өзүм да билген эмес. 3 жыл бою эч айткан жокмун. Анан үйлөнөргө 1 жыл калганда билип башташты да, мындай билип башташты. Анан үйлөнөргө жакын калганда уже жакындан тааныштырып, жашын айтып, анан баары бир сыйра шок болду болуш керек, бирок мага байкатышкан жок көп делечи. Ошондойбу деп эле таң калып эле калышты. Анан ооба десем, элем главный сени багылса, түбөлүккө мындай жаныңда болом деп ишенип, чын эле ою барбы деп ушул башында коркушту бир сыйрачы. По-любому мындай бул соо адам болуп аткандан кийин эртең күнү таштап кетпейби деген нерсе да болду да. Өзүңүздө болдубу ушул нерсе? Менде болбоптур чынындачы. Себеби башында эле мен ал нерсемди караган жок да. Эмнеге бутуң мындай болду эле? Эмнеге мындайынан мынча басып калдың эле деп да суроо берген эмес да. Как обычно адамдай эле көрүп эле, тамашалап, ойноп, күлүп ушинтип эле жүрдү. Аяганда жок, бутуң ооруп кетеби, мындай болобу деп да аяган жок да башынан элечи. Ошон үчүн мен батып көмүп кеттим. Негизи буга чейин сүйлөшүп, мындай таанышып калган балдарым көбүнчө бутумду көргөндө аяп ушинтип да, ой бутуң ооруп кетпеби, сен отура берчи, мен эле кыла берейинчи депчи. Жок, наоборот, бул Кадимки адамдай эле кабыл алды. Кадимки адамдай кабыл алды. Ошонусу менен батып көмүп кеттим ошо. Негизи бутуңузга эмне болду эле? Айта аласызбы? Бутум негизи жаштанка эле төрөлүп басып жүргөн кыз болчумун. Андан кийин 3 жашымда ошо эжемдин подружкасы менин айтышынча да, менин эсимде жок бирок ошол кездер үйдөгүлөрдүн айтышы боюнча 3 жашымда эжемдин подружкасы көтөргөн экен да артыначы. Артына көтөргөндө баягы жаш балдар көтөрөт да, мындай артка чалкалап жүргөндө бутумду кой бербей коюп туруп кармап туруп алганда, могу жүлүндөн созулуп, сөөгүм жылып кетиптир ортуначы. Ошол моментте больницага барып лечение алдык, бирок врачтар таппай, точно диагнозун эмне болгонун коркуп айтпай коюшуптур да эжемдер. Андан кийин операция жасайбыз дегенде жасатпай кетип калган экен апам. Андан кийин төшөктө жатып калдым, кайра төрөлгөндөй болуп, кайра чөрмөлөп, кайра Ошондо канча басып. жашта болот эт? 3 жаш. 3 жашта. Анан 18 жашымда операция болдум. Андан кийин ушу балдак менен басып, бирок балдак менен да көп бассам чарчап кыйналып кетем да, көбүнчө коляскага отуруп алам. Бирок үйдүн жумуштарын кылганда, үйдө жүргөндө таякмай эле жүрөм. Айтсаңыз, дал ушул жумайым айым сизди кайсыл сапаты менен жүрөгүңүздү багындырды? Кайсыл сапатына бир басым жасадыңыз? Тазалыгы. Тыңдоо негизи эле. Тың. Жолдошуңуздун кайсыл сапаты жүрөгүңүздү багындырды? Жолдошумдун сапаты болгондо айткандан айтпаганы. Себеби экөөбүз сүйлөшүп жүргөндө көп уруштук да. Мындай кыз-жигиттер урушат го. Бирок башка балдар бир-эки урушуп, көңүлүнө катуу сөз айтып койсоң кетип калат го. Буга кеткен жок, наоборот, күнөө менден кетип атса деле мени кечирип койчу деп эле тура берет да, мындай до конца тура берет, кетпейт. Экөөбүз 3 жыл сүйлөштүк, бирок 3 жылдын ичинде бир айга да эки жакка ажыраган жокпуз да. Ашып барса бир 2 саатка болду, кайра эле жарашабыз. Кайра келип, мындай подаркасын берип, кечирим сурап эле бат эле жарашып калабыз да. Анан ошол жагынан боорукер аябай көңүлүмө карап турат, эмне деп сүйлөсөм дагы катуу жооп бербейт, дайыма эле көңүлүмө карап макул эле деп турат. Аяк кагышат, анан ошондо демек жолдошуңуз көбүрөөк баягы биринчи кадамдарды жасайт экен, э? Ооба, мен көппетирээк мындай эмем да, айтканыман айтпай тура берем да, көгөрүпчү. Анан бул ошол жерден мындай жибитип, көңүлүмдү алып коет да, ошондой жазылып кетем бат элечи. Айтканымга айтпай тура берем. Бул болсо жок, күнөө менде кетип атса деле өзүн макул, мен кечирип кой, мен күнөөлүүмүн деп ушинтип коет.
ошо боорукер аябай. Демек боорукерлиги менен сиздин жүрөгүңүздү багындырыптыр, э? Белектерин берип калат деп айтып калдыңыз го менин тарынтып алганда. Эң биринчи берген белек эсиңиздеби? Ага үйдө турат азыр деле. Эң биринчи чоң мындай мишка күчүп берген собака. Көчөдө экөөбүз тарынтып кетип калган. Мен подружкалар менен жүргүлө гулять этип келели, тамактанып деп кетип барабыз. Жолдо досу менен келатыптыр. Анан карап турсам эле курткасынын ичине салып, все уялчу да таанышпай келердечи башындачы подарка бергенден жашырып берчү да магачы. Анан чоң мишканы көтөрүп алып келип берди. Ошол подаркасы аябай жүрөгүмө жылды. Андан кийин деле толтура мишкаларды берди. Аларды сиңдилериме таратып, подарка алып берип койгом. Бирок ал күчүктү эч кимге бергим келбей, шкафтын үстүндө дагы деле турат подаркалар. Сизге келинчегиңиздин эң биринчи берген белеги эмне болду? Саат болгон. Бул саат жакшы көрүп, ошон үчүн мен көбүнчө саат подарок этем туулган күндө, майрамдарда. Колуңуздагы саатпы? Жок, бөлөк. Башка. Үйдө. Башка. Үйлөнүүгө сунушту кантип жасадыңыз? Негизи былтыр ошо сүйлөшүп бир чечимге келгенбиз. Мен негизи үйдө азыр атам менен эле турам да. Ошо атама негизи атам менен ачык эле сүйлөшөм, любой нерсени ачык эле сүйлөшүп, ачык айтам да. Ошо атама барып айттым, ата ушундай үйлөнүш керек болуп атат десем, ошо сразу эле үйлөндү. Эгер көзүң жетсе ала бер деди. Каршылыктар болгон жок, туугандар тараптан каршылыктар болгон жокпу? Өзүңдөн улуу экен. Эми бир экөө айтты, мындай ойлонуп көр. Мындай Шашып аткан жоксуңбу? жашоо деген кыйын, ушундай ойлонуп көр. Анан ошо ойлонуп келип албай эле ушул чечимге келдик да. Кантип айттыңыз жумайым айымга? Экөөбүз монтип үйлөнөлү деп деле айтышкан жокпуз бири-бирибизге. Той жасайлы, үйдөгүлөрүн айтты, мен үйлөнөм деп мен үйдөгүлөргө айттым. Анан атасы менен башынан эле жакшы таанышмын, мен тааныштырып койгом да. Сүйлөшөбүз, экөөбүз телефон аркылуу сүйлөшүп турчубуз. Анан ата-энеңе чалып айталы, номерин бер деп ушинтти. Номерин берип эле ата-энемдер бири-бири менен сүйлөшүп туруп эле, таанышып туруп эле той болуп кетти да. Сиз тараптагылардан бир аз каршылыктар болду дедиңиз, э? Жок, каршылык деле болгон жок, просто мындай бир сыра өздөрү ойлонушту да, мындай чын эле жашап кеталы, до конца бара алалы депчи. Анан көп деле каршылык болгон жок, себеби мен башынан эле үйдөгүлөргө мындай бир нерсени айтсам, айтканымды кылышат да. Эмне айтсам ошол нерсе болот башынан элечи. Анан чын эле өзүмдүн жашым азыр турмушка чыга турган жашка келип калды. Сразу эле макул болушту, бирок ойлонушту по-любомучу, коркот да ата-эне. Анан үйдүн канчанчы күйөө баласы болду? Сиз негизи үйдө канча бир туугансыз? 6 бир тууганмын. 1 эркек, 5 кызбыз. Эң кичүүсү. Демек эркек күйөө бала болуптур да. Ооба, ошо тойдон кийин үйгө бара элек болчу. Бүгүн биринчи жолу эжем отко чакырып ошол жака кетип атканбыз бүгүн. Сиз үйдүн канчанчы келини болдуңуз? Ортончу. Ортончу. Калың менен махар чамасы. Ал жагы кандай болду? Канча калың бердиңиз? 100 000 сом бердик. Анан той өткөрдүңүз. Махарга Махарга сыр болбосо эмне сурадыңыз? Махарга аябай сурайын деп даярданып барганмын. Мечитке барсак, молдо сураган жок, выбор коюп берген жок. Азыркы жаштар деген өздөрүнчө эле чыгарып алып атат, түн эле телефон, анан машина, квартира деп чыгарып алып атат. Ал нерсе туура эмес. Негизи мындай чектөө болот, бакыры деле деп, негизи 25 000ден өйдө болбош керек. Ошону 25 000 беришим керек деп өзү молдо ушундай коюп берди да. Муфтияттан ушундай фатва чыккан да, ошентип айтты да. Анан демек ошого ылайыкталган бир нерсе алып берем дедиңиз сиз. Ылайыкталган. Жок, ошо 25 000 сом берип койсом, бул өзүнө каалаган нерсесин алып алат да ошо. Пока берилексиз. Пока берилекпиз. Бөлүк турасыздарбы? Ооба, бөлүк турабыз, сразу эле бөлүнүп чыгып кеткенбиз. Ошол жашап аткан жерибизге эле кайра жашап калдык. Себеби азыр Сокулукта ошо жумушубуз бар, окуубуз бар. Ошон үчүн убактылуу ошол жерде эле жашап туралы деп. Ошол жердебиз. Анан кайненем келип турат, кайнатам келип турат.
Алар келгенде колумдан келишинче тамагымды жасап, чайымды бергенге аракет кылам. Өздөрү деле кыйнап, моундай тамак жаса, мынтип кой деп айтышпайт. Картошка кууп койсом деле кайненем келип, мен картошканы жакшы көрөм да деп эле мактап эле жеп кетет да. Ошол жагына сүйүнүп кетем бир чети. Мен келсем жакшы чай бербей койду дебейт. Үйлөнгөнгө чейинки жашоо башка, үйлөнгөндөн кийинки жашоо башка дейт. Сиздерде кандай болду мынакей бир айда бир аз кичине болсо да бири бириңиздерди жакындан таанып калдыңыздар болуш керек. Чогуу бир ай жашаганда кандай өзгөрүүлөр болду? Көп эле өзгөрүүлөр болот экен. Көп нерсени биле баштадык. Буга чейин ачык айта албаган нерселерин айтат ачык. Эми үйрөнгөндөн кийин көчөгө көп басып калат экенсиң. Ошол эле. Жоопкерчилик көбүрөөк болуп калат экен демек. Ошол сыяктуу. Сиздечи кандай болду? Менде кандай болду? Билбейм, мен үйдө эле отуруп калдым, ошол жагы эле болот. Көбүнчө эчке чыкпайм, чыгарда суранам. Мурда эч кимден суранчу эмесмин. Жана бул жакта подружкам менен жалгыз жашап калдым да. Каалаган жагымда өзүм каалагандай басчумун, турчумун, каалаган нерсемди өзүм каалаган убакытта алчумун. Азыр жок, андай эмес. Кечинде тамак жасаш керек деген эң биринчи жоопкерчилик ошол болот экен. Тамак жасаш керек, үйдү таза кармаш керек. Жолдошум келатат, кир жууганда бир башкача болуп, мужской кийимдер жууганда, буга чейин жууганда эмесмин да менчи андайларды. Анан унун кийимдерин жууганда, үтүктөгөндө башкача болуп. Жоопкерчилик көп эле болот экен негизи. Алдыда дагы келечектеги пландарыңыздар кандай? Эми Кудай канча бала буйрса ошонун баарына даярбыз, Кудай буйрса. Сизчи? Башынан эле 4 бала болсом деп кыялданчумун, 2 кыз 2 уул болсо мага жетет депчи. Билбейм, мен өзүм мындай бала баккандан дагы мындай кыйналып калбайын деп өзүмдүн мээнимде ошого эме болгон окшойм го, көп бала болсом кантип багам деген сыяктуучу. Анан 2-4 жетет мага деп эле ушинтип кыялданып жүрчүмүн, бирок чын эле Кудай канча берсе жок дей албайбыз. Кудайдын буйруганы менен. Алдыга койгон пландарыбыз көп эле азырынча. Эң эле биринчи орунда турган ошо азыр квартирада жашап атабыз да. Ошо өзүбүздүн үйүбүз болуп, ошого аракет кылып атабыз. Өзүбүздүн үйүбүзгө ала алсак депчи. Ошол болот да алдыңкы план. Андан башка да пландар бар, бирок планды айтып койсоң ишке ашпаган дейт го. Ошол. Азыркы учурда сиз окууңуз менен көбүнчө үйдө эле отурасыз, жолдошуңуз? Азыр үйдө жолдошум иштейт. Чоң КамАЗда дейт, чөптө иштейт азыр. Сезон убакытта. Анан бири-бириңиздерди тааныгандарыңыздарга 3 жыл болуп калыптыр. 3 жылдан бери чогуу экенсиздер, бирге экенсиздер. Андан кийин баягы экөөңүздөр күндө эле бири-бириңиздерге жакшы көрөрүңүздөрдү айтып турасыздарбы? Ыраазычылык айтып турасыздарбы бири-бириңиздерге? Көбүрөөк айтат. Көбүрөөк айтат. Сиз азыраак айтасыз. Мен азыраак айтам. Келиңиз анда бүгүн биринчи сиз баштаңыз, Муну эркелетип эмне кылыш керек? ыраазычылыктарыңыздарды айта кетсеңиздер болот. Баягы биз күндө эле айта бербейбиз бири-бирибизди жакшы көрөт экенибизди. Ооба. Сага рахмат. Мен ушундай капризный характеримди көтөрүп атканыңа, ушундай боюнча кабыл алганың үчүн, дайыма жанымда таап алганың үчүн. Рахмат, сени жакшы көрөм. Мен да сени жакшы көрөм. Балуу. Сен мындай Аябай уялчаак адамдардын катарын толуктайт экенсиз, Той темасына келели. Ооба. Оюмдагыдай болду. Себеби кыялданчумун, ушу кыз затым болсо экен, свадьбам болсо экен, мындай 2 көйнөк кийип, 2 жолу той болуп, акыркы убактар аябай эме Инстаграм кирсең деле бүт эле жакта азыр эмелер өнүгүп кеткен үчүн көп көрүп каласың го телефондон, жана кыздарды көрүп, мен да ушундай көйнөк кийип бекенмин деп кыялданчумун да. Анан буга кел үйлөнбөйлү 3 жыл болуп кетти го деп шашканда да бул айтып берчү да, коюп турбайсыңбы, мен сенин кыялыңды орундатышым керек да, сага ак көйнөк кийишим керек деп көп айтчу да. Анан кийин Демек биринчи сиз айтчусуз, кел үйлөнөлү анда деп. ооба, кел үйлөнөрбөйлү анда деп айтып коелчумун. Анан десем, коюп тур, сенин кыялыңды орундатышым керек деп ушинтип көп айтып калчу да. Анан той болгондо биздин интернеттеги видеобузду көрсөңүз керек өзүңүз деле. Мен нан байлап чыгып кетип атканымды, кыз затым дагы. Ошол аябай эме болуп кетти. Мен негизи жөн эле видео жасап эле киргизип койгон ТикТокчу. Инстаграмда да эмес, ТикТокто аябай активный болуп атат.
1 миллион канча болду? 400 миң ушундай болуп кетти. Көбүнчөсү жазып атат ошол нанды эмнеге байлады? Туура эмес деп. Көбүнчө Казакстандан көрүп атышат да, менимче казакстандар жазып эмнеге мындай. Ошону да түшүндүрүп койчу, азыр кыргыздар деле көп эле түшүнбөйт экен. Аны деген эме максатта байлашат экен. Кыз деген токчулук, молчулук менен барсын, барган жеринде берекелүү болсун деген мааниде. Ошентип атасы нан байлайт да, тилекке каршы мен атам каза болуп калган үчүн байкем байлап ошентип чыкты. Ошол видеобуз аркылуу интернетте эме болуп кеттик. Анан көбүнчө жолдошумду мактагандар болот. Молодец, жакшы азамат эркек экенсиң, ушундай кызды алып бактылуу болуп атасың деп. Ар бир эле эркектин колунан чын эле келе бербесе Көбүнчө керек. комментарий буга келет. Чоң рахмат сиздерге. Аябай сиз бир аз сөзгө жогураак экенсиз. Же камерадан сүрдөгүңүзбү билбейм, айтор. Бирок кичинекей болсо дагы өзүңүздөрдүн баягы сүйүү баяныңыздар менен бөлүштүңүздөр. Сиздей мырзалар көп болсун дейм. Мындай карап алып чын эле суктанат экенсиң. Сиздей мырзалар көп болсун. Буюрса интернет желесинен бир гана сиздердин жакшы гана жаңылыктарыңыздарга күбө бололу. Сиздерге да чоң рахмат. Айтканыңыздар келсин, сиздерге да ийгилик. Бизди сыйлап, чакырып отурганыңыздарга.